Айлин болгону 1 жашта. Жаш наристе учурда өмүр менен өлүмдүн ортосунда жашап келет. Ага курч, лимфопластикалык лейкемия диагнозу коюлган. Бактылуу балалыктын ордуна азаптуу күндөрүн өткөрүүдө. Айлиндин тагдырына кайдыгер карабаган мекендештерибизден жардам сурайбыз. Элибизде көп түкүрсө көл болот дейт. Кайрымдуу адамдар кайдыгер карабайлы. Айлиндин ден соолугун калыбына келтирип, бутуна туруп кетишине көптөп көмөк көрсөтөлү. Ага жасала турган операцияга 50 000 АКШ доллары керектелет. Операция чет өлкөдө жасалат. Айлиндин ата-энесинин мындай каражатты табууга чама чаркы жетпей турат. Ошондуктан элден жардам суроого аргасыз. Бир өмүрдү куткарып калууга, толук кандуу жашоо тартуулоого кол суналы.